Бүгүн өрт өчүрүүчү куткаруучулардын кубанычында чек жок. Анткени Бишкектин Ак Өргө конушунда заманбап өрткө каршы куткаруу бөлүгү ачылды. Ордо калаада Союз мезгилинен бери бир дагы мындай имарат салынбагандыктан куткаруучулар бир топ эле түйшөк тартып келишкен. Эми күнү түнү иштеген өрт өчүрүүчүлөрдүн ишин кыйла жеңилдеткен. Жаңы салынган имарат керектүү жабдуулар менен камсыздалып, бардык шарттар түзүлгөн. Өрт өчүрүүндө бул сапаты жакшы, жана үстүнө ар кандай темир тилектер түшсө бутту сактай турган жана мык астынан кирбейт. Бул дагы ичине суу көп кирбейт. Сапаты жакшы, жылуулугу дагы иштегенге дагы абдан ыңгайлуу экен. Номер 9 заманбап өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн салтанаттуу ачылыш аземине өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Бообек Ажикеев, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жумшалиев, Кореянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ким Квандже, буунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Александра Соловьева жана куткаруучулар катышты. Мына акыркы мезгилге өзүңүздөр көрүп атасыздар, Бишкек шаарынын тургундарынын дагы саны көбөйүп, Бишкек шаары дагы кеңейип, биздин алдыбызда жаңы пожарный часть салууга дагы биз өзүбүздүн пландарыбызга киргизип атабыз. Ошо мына 24-жылында ушу Жашнакай пожарный частьты алдык. Жаңы имарат салынып, жаңы имарат заманбап өрт өчүрүүчү техникалар менен камдалып, кийимдер менен камдалып, шаймандар менен камдалып, азыр болсо ошо Кудай болсо биз өзүбүздүн ишибизге бул толугу менен уже ишибизге киргизебиз. 3 кабаттан турган өрт өчүрүүчү бөлүктө уктоочу бөлмө, тамактануучу жай, спорт менен машыгуу залы, окуу класстары, жуунуучу жай жайгашкан. Ар бир бөлмө жарык, жылуу жана керектүү эмеректер менен жабдылган. 54 метрлик авто шаттылар келген. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эми Бишкек шаары дагы өнүгүп атат. Көп кабаттуу үйлөр түшүп атат. Ошолордо кокустуктар, өрт кырсыктар болгон болсо биз өз убагында өчүрүп калуу үчүн бул бийик шаттыл техникаларды колдонуудабыз. Белгилей кетсек, өлкөдө Корея өкмөтүнүн каржылоосу менен жалпы 4 өрт куткаруу бөлүгү ачылды. Кыргыз Республикасынын өрткө каршы жана куткаруу кызматтарынын дареметин күчөтүү жолу менен калктын өрт коопсуздук деңгээлин жогорулатуу аталышындагы долбоор 2019-жылдан 2024 жылга чейинки убакытты камтып, долбоордун наркы $7 миллион $700 түзөт. Бул аралыкта Бишкек, Ош, Чолпон Ата шаарында жана Жалал-Абад облусунун Сузак районунда өрткө каршы куткаруу бөлүктөрү курулду. Ар бир бөлүк бирден өрт өчүрүүчү, авариялык куткаруу унаасы, шаймандары менен жабдылып, 54 метрлик авто шаты алынган. 앞으로 키르기즈 정부 표준 모델로 활용함으로써 Бүгүнкүдө өрткө каршы куткаруу бөлүктөрү Кыргызстанда кийинки мезгилде курула турган имараттардын үлгүсү катары калат деп жатабыз. Биз өрткө каршы инфраструктураны гана өнүктүрбөстөн, Кореянын өрткө каршы саясатын, бай тажрыйбасын, билимин да бөлүшүп жатабыз. Тагыраагы биздин сунуш менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстандын өрт коопсуздугу боюнча стратегиясын иштеп чыгышууда. 결과를 바탕으로